Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Манас Арабаев көрсөтмө берип, Раиса Атамбаеванын былык иштерин чубады. Аккун Батукаев боюнча материалы үчүн Апрель телеканалын сотко берди. Атамбаевди айылдашы 2 миллион сомго уктаттыбы? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-июлда өткөргөн митингге 5000ден тегерегинде адам топтоону максат кылган экен. Ошончо адамды топтоо үчүн ал ишенимдүү адамдарына акчаны аябай эле таркатыптыр. Мисалы, Кыяз Исмаилов аттуу жигит мен 200 атчана балдарды алып келем деп убада кылганынан улам, алардын ар бирине деп 10 000 сомдон бергени жалганбы? Ошондо Атамбаев Исмаиловдун колуна 2 миллион сом карматкан болобу? Ашаны ишендирүү үчүн Исмаилов түнкүсүн Кой Ташка 15 атчанды алып келип, аларды ар кичине дүрбөтүп, чаптырып, видеого тартырып койгон экен. Анан мурдагы президентке 200 атчан даяр турат, сиздин команданы эле күтүп турат деп көңүлүн жайгаргандыгы кандай? Баса ал өзүнүн алган акчасын акташ үчүн 2-3 күн катары менен мынадагы жаңы атчандарды алып келдим деп мурдагыларды эле кайра алып келе бергенин жанындагылар айтып жүрөт. Ошентип 3-июлда митингге бери дегенде 200 адамды алып чыгам деп убада кылган Исмаилов болгону 15 атчанды жөнөткөн дешет. Алар дагы форумду көздөй бараткан жолдон кайра аркага кайтып кетишиптир. Исмаилов алардын дагы акчасын толук бербей койгонбу? Атчандар акчаны толук берген жоксуз. Биз дагы митингге толук барбайбыз деп кайтып кетиштиби? Азыр эми Атамбаев Исмаиловду жакшылап такалаш керек деп жинденип турганы кандай? Фин полициянын төрагасы Бакир Таиров 21-июнда Азаттыкка берген интервьюсунда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүүгө байланыштуу иликтөөлөр үчүн тажрыйбалуу кызматкерлердин тобу түзүлгөн деп айткан. Финполдун жетекчиси тергөөнүн мөөнөтүн сакталышы дагы керектигин белгилеген. Андан тышкары Таиров аталган маселе ал үчүн өтө принципиалдуу экендигин айткан. Келерки жумада ойлоймун, жыйынтыгын жарыялайбыз деп болжомолдогон 2 жума мурун экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы. Буга байланыштуу Вести KG сайты Фин полициянын маалымат кызматына Бакир Таировдун билдирүүсүнө ылайык, биз иликтөөнүн жыйынтыгын өткөн жумада алууну күткөн болчубуз. Эми Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү акыры жыйынтыкталдыбы деп тактоо үчүн кайрылганбыз. Бирок Финполдун маалымат кызматынан маалыматты билген жетекчи бир жака кеткендиктен биздин бул сурообузга алар жооп бере алышкан жок. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев театралдык оюн-зоок мекемелеринин имараттарын капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн каражат бөлүү чечимине кол койду. Ага ылайык Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын имаратын оңдоого 84 миллион 605 миң 100 сом, Чыңгыз Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театрына 97 миллион 658 миң 300 сом жана Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын имаратын капиталдык оңдоого 16 миллион сом бөлүнмөй болду. Быйыл Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры, Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры, Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театры ремонттолот. Бир катар драма театрлар оңдоло тургандыгын быйыл май айында президент Сооронбай Жээнбеков Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын имаратын жана айланасын оңдоо иштери менен таанышкан учурда айткан. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, Маданият борборлордун имараттары 1970-жылдан 1972 жылдары колдонууга берилгенден бери бир дагы жолу толугу менен оңдолгон эмес. Опера жана балет театры акыркы жолу 1978 жылы ремонттолгон. 2016-2017 жылдары жарым жартылай оңдоп түзөөдөн өткөн. Филармония акыркы жолу 2007 жылы ремонттолгон. Юстиция министрлиги СДПКны кайра каттоодо мыйзам бузганын башкы прокуратурадагы тастыктады. Бул тууралуу партиянын юристи Нурбек Касымбеков Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында башкы прокуратурадан тийиштүү кат СДПКга келген. Биз Юстиция министрлигине Алмазбек Атамбаев партиянын төрагалыгын тапшырып, төраганын милдетин аткаруучу болуп, Асель Кодуранова дайындалгандыгы тууралуу кабар бергенбиз. Аны Юстиция министрлиги 7 жумушчу күндүн ичинде юридикалык жактардын бирдиктүү реестрине катташы керек болчу. Бирок алар белгиленген мөөнөт ичинде киргизбей, мыйзамды аткарбай койду.
Биз 14-июнда Юстиция министрлиги мыйзамды бузуп жатат деп башкы прокуратурага кайрылдык. 24-июндагы каты менен башкы прокуратура мыйзам бузулгандыгын ырастап, мыйзам бузууну калыбына келтиргиле жана аны бузган адамдарды тартиптик негизде жазалагыла деп сунуш киргизген деп билдирди ал. Касымбеков эми Юстиция министрлиги мыйзамга ылайык 1 айдын ичинде башкы прокуратуранын сунушун аткарышы керектигин кошумчалады. Ал андан сырткары бүгүнкү күнү Юстиция министрлигинин сайтындагы юридикалык жактарды каттоонун бирдиктүү реестерине Сагынбек Абдрахманов СДПКнын лидери деп тургандыгын билдирди. Сунуштар аткарылбаса, башкы прокуратура тарабынан дагы башка чаралар көрүлөт деп күтөбүз деп билдирди Касымбеков. Башкы прокуратуранын маалымат кызматында чындап эле Юстиция министрлиги тарабынан мыйзам бузулгандыгы боюнча тийиштүү кат жөнөтүлгөндүгүн ырастады. Буга чейин Юстиция министрлигинин сайтында СДПКнын кеңсесинин дареги жана жетекчиси өзгөртүлгөндүгү тууралуу маалымат чыккан. Анда кеңсе мурункудай 7-апрель көчөсүндө эмес, Эркиндик проспектисинде. Ал эми жетекчиси Алмазбек Атамбаев эмес, Сагынбек Абдрахманов экендиги көрсөтүлгөн болчу. Эске салсак, Сагынбек Абдрахманов 2019-жылы 3-апрелде СДПКнын съездин өткөрүп, саясий кеңеши бекитилип, партиянын төрагалыгына шайлангандыгын айткан. Ал эми Алмазбек Атамбаев башында турган СДПКчылар 3 күндөн кийин өз съездин өткөргөн. Юстиция министрлиги алардын дарегине Сагынбек Абдрахмановдон партиянын курамы, жетекчиси жана дареги алмашкандыгы боюнча билдирүү келгендигин маалымдаган. Ошонун негизинде партиянын юридикалык маалыматтары өзгөргөндүгүн дагы билдирген болчу. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Апрель телеканалынын жана анын журналисти Канат Каниметовду сотко берди. Ага Кремтөбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулгандыгына байланыштуу ушул жылдын 6-майында эфирге кеткен материалы себеп болгон. Бул тууралуу Азаттык радиосуна журналист Канат Каниметов билдирди. Маалыматка караганда, соттон биринчи отуруму 16-июлга белгиленген. Соттон келген бардык кабарды өзүм көрө элекмин. Апрелдин сайтында турат. Анда менин атым дагы аталыптыр. Сотко бергенге деле негиз жок болчу. Биз журналисттик стандарттарды сактап, бардык материалдардын шилтемесин көрсөткөнбүз. Апрель телеканалы өзүнүн материалында Азиз Батукаевдин тууганы Хава Хамидованын Московский Комсомольский 2014-жылы берген маегинин бир бөлүгүн пайдаланган. Анда Батукаевди чыгаруу үчүн каражат берилгендиги тууралуу сөз болгон. Акун ар-намыска шек келтирди деген негизде телеканалдан 500 000 сом, журналисттен 100 000 сом өндүрүүнү соттон өтүнүп жаткандыгы белгилүү болду. Бирок бул тууралуу өзү маалымат бере элек. Азиз Батукаев 2013-жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп, Орусияга чыгып кеткен. Буга байланыштуу кылмыш иши быйыл иликтене баштап, ага катыштыгы бар делген дарыгер чиновниктер кармалган. Турсунбек Акун ал кезде акыйкатчы болуп иштеген. Буга чейин ал Ички иштер министрлигине сурак берип чыккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышкандыгы мүмкүн болгон кылмыштар боюнча эч кимди азырынча суракка чакырыша элек. Бул тууралуу Вести KG сайтына башкы прокуратурадан кабарлашты. Аталган фактылар боюнча өндүрүш жүргүзүлүүдө. Азырынча эч кимге чакыруу жөнөтө элекпиз деп түшүндүрүштү башкы көзөмөл органдагылар. Эске салсак, мурдараак Вести KG сайтынан жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевден кол тийбестикти алып салды деп билдиришкен. Башкы прокуратура мурдагы президенттин катыштыгы мүмкүн болгон кылмыштарды 5 фактысы боюнча корутунду берген. Алардын ичинде жепти модернизациялоодогу коррупция, борбордук жылуулук электр борборуна көмүр жеткирүүдөгү компаниянын кызыкчылыктарын түртүү, Кремтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуу, ошондой эле жер тилкелерин мыйзамсыз сатып алуу болгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин башкаруу учурунда үй бүлөсү менен жакын санаалаштары тарабынан мафиялык топтор түзүлүп, алар тарабынан ири коррупциялык схемалар иштегендиги эл арасында айтылып келет. Анын бир нечесин атай айтсак, Бишкек ЖБ, Тарых музейи, Ат майдан жана башка кыңыр иштердин бети ачылып, азыр соттук териштирүүлөр жүрүүдө. Кызыгы, кече жакында Экс-Ажуунун жубайы Раиса Атамбаеванын дагы мамлекеттик деңгээлдеги чоң жемкорлукка аралашкандыгы дагы билинди. Анда кеп башынан болсун. Кытайдагы Синхуа корпорациясынын жетекчиси Чен Мао Чин менен орун басары Гао Джинмэй 2012-жылы Кыргызстанга инвестор катары келип, Синхуа ишканасын түзүшкөн. Ошол эле жылы Рустам Воинов аттуу Кыргызстандын жаранынан БЛС фирмасын 3 жер тилкеси менен 5,5 миллион долларга сатып алышкан. Дароо ишке киришип 4 жылга жакын убакытта үйлөрдү куруп, бүтөөрүнө аз калганда Свердлов райондук соту тарабынан БЛС ишканасы мурунку кожоюнуна өткөргөндүгү белгиленген.
берген. Иштин чоо жайына түшүнбөгөн инвесторлар 2016-жылы каржы полициясына кайрылат. Алар кылмыш ишин ачып 2 күндөн кийин жабышкан. Мына ушул жерде өтө таасирдүү адамдар тургандыгы билинген. Уурусу күчтүү болсо эсин доого жыгат деген макалдын дал өзүндөй болуп, Финполиция тескеринче документтерди жасаган деген кине менен Кытайдын жараны Гао Жинмей менен компаниянын котормочусу кыргызстандык Абдисаид Каримбековго кылмыш ишин козгогон. Кытайлык инвесторлор тийиштүү тараптарга кайрылып, президентке кат жазып, гезиттерге материалдарды чыгарып, колдон келген аракетин көрүшкөн. Бийлик тарабынан жооп болбогон соң кылмыш иштен чочулап Кыргызстандан чыгып кетишкен. Кыргызстандагы котормочу колго түшүрүлүп, каржы полициясы тарабынан кармалган. Эгер президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан экс-президенттин түн уйкусун бузганы бул иш чукулбаганда, бармак басты, көз кысты деген боюнча унутулуп кала бермек. Көрсө Кытайлык инвесторлордун байлыгына көзүн кызарткан Рустам Воинов, Рустам Маманов, Хусейн Зазазиев жана Ильяс Сатаров деген ажарандар мүлккө мыйзамсыз ийгилик кылуу максатында Раиса Атамбаевага таянуу менен сотко арыз жазып, БЛСтин уставдык капиталын Воиновго кайтарган. Ошол күндөн баштап Маманов менен Воинов батирлерди базар баасынан арзан шашылыш сата баштаган. Экөөсүнүн жакындарына 30га чукул батир катталган. Кытайлык инвесторлор өз өлкөсүнө кеткенге чейин Байси аттуу жаранга жолугат. Байси Кытайдан келген кыргыз жарандыгын алган жеке ишкер болгон. Ал кыргыз паспортун экс-президент Атамбаевдин атайын буйругу менен жеңилдетилген шартта алган. Байси жубайы Фатима Хихиза биринчи канайым Раиса Атамбаева менен жакын куруп экендигин билдирип, көп өтпөй анысын далилдеп, канайым менен жолуктурган. Жолугушуу маалындагы сүрөткө дагы түшүшкөн. Ошондон кийин БЛС маселесин чечип берүү үчүн банк аркылуу инвесторлор Байсиге $500,000 которгон. Накталай $400,000 карматкан. Даймондтан 2 батир берген. Таң калыштуусу, ошол турак жай комплексиндеги батирдин бири экс канайым Раиса Атамбаеванын келини Луиза Шагиевага таандык болуп чыкты. Луиза Шагиева Раиса Атамбаеванын эгизи Рамиль Шагиевдин жубайы экен. Анда дагы кызыгы, Шагиева аталган батирди Байсинин аялы Фатима Хикиза аркылуу алгандыгын мойнуна алган. Иш жүзүндө ал батир Раиса Атамбаевага таандыкпы? Мындан сырткары Раиса Атамбаева 2013-жылы келини Луиза Шагиеванын атына банктардын биринен эсеп аштырган. 2018-жылы келини тергөөгө чакырылып баштаганда бул эсептен Раиса Атамбаева бир нече $1,000,000 чыгарып кеткендиги маалыматта айтылат. Бул кайдан келген каражат? Кызыгы, ойбогондой чоң каражат алышкандыгы менен ишти инвесторлордун пайдасына чечип беришкен эмес. Анткени мүлктү мыйзамсыз тартып алган тарапта дагы экс канайымдын көлөкөсү турган. Айтсак, Бектурсун Айталиев деген иш алып барган. Ал Раиса Атамбаеванын кудасы, Айталиевдин бир тууган кайнежесинин баласы, Раиса Атамбаеванын эгизи Рамиль Шагиевдин кызына үйлөнгөн. Ошол Айталиев деген Эргул Ак үйдөгү соттордун куратору болгон Манас Арабаевди Рустам Мамановдун кылмыштуу тобу менен табыштыргандан кийин бардык маселе адвокат Куценконун дирижерлугу менен чечилген. Баарына белгилүү болгондой, судьялар ошол кездеги президенттик аппараттын кызматкери Манас Арабаевдин айтканынан чыгышкан эмес. Албетте куру аякка бата жүрбөйт дегендей маселе жөн чечилген эмес. $100,000 берилгени күбөлөр тастыктаган. Маселени күбөнүн бири Бишкек шаардык чечим үчүн Рустам Маманов Алмаз Мааткасымовго $150,000, жогорку соттун чечими үчүн $200,000 берген. Бектурсун Айталиев Бишкек шаардык сотунун чечими үчүн $200,000, жогорку соттун чечими үчүн $300,000 жана Манас Арабаевга деп $200,000 алган. Ошондой эле Айталиев Хусейн Зазазиевичтен кошумча $120,000 алган деген көрсөтмө берген. Ошентип Маманов, Воинов, Зазазиев, Сатаров баштаган мыйзамсыз ишти ишке ашырууда судьялар чоң роль ойногон. Кытай компаниясынын өкүлдөрүн чакырбай туруп бир күндө чечишкен. Биринчи өкүмдү Жаркеева чыгарган. Анын чечимин жогоруда аталган суммалар менен бардык соттук инсталляциялар күчүндө калтырган. Эске сала кетсек, экс канайымдын аты аралашкан кылмыштуу топ Кытай инвесторлорунан 3 объектини тартып алган. БЛС Даймонд курулуш объектиси, Баткен Майнинг компания кен казуу жайы жана Фрунзе көчөсүндөгү Синхуа рестораны. Анын азыркы аталышы Тюбетейка. Учурда Мамановдун кайнежеси Айгүл Керимакунова ээлик кылат. Жалпы $40 миллион чыгым болгон Кытай инвесторлору бармагын тиштеп отурганда бийлик алмашып,
өлкөнүн башына Сооронбай Жээнбеков келет. Кат жазары менен адилеттүүлүктүн оту тутанып, Кытай инвесторлоруна козголгон кылмыш иши жокко чыгарылган. Жалган жалаа менен 1 жылга чукул камакта жаткан котормочу Керимбеков акталат. Ага катары Рустам Маманов менен Рустам Воинов кармалган. Ал эми Зазазиев менен Сатаров качып үлгүрүшкөн. Учурда издөөдө. 2018-жылдын августунда президент Сооронбай Жээнбековдун ажарлыгы менен Эльвира Жаркеева судьялык кызматынан бошотулуп, паракорчулук боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө абагына киргизилген. Баш аягы $950 000 жана 2 батир алган Байси оор дарт менен ооруган киши катары бейтапканага кирип кеткен жеринен кармалып, жубайы Фатима Хихиза менен бирге темир торго киргизилди. Ушул ишке катышуулары шаардык жана жогорку соттун 7 судьясына кылмыш иши козголуп, азыр тергөө жүрүүдө. Сотторго кураторлук кылып турган Айтылуу Манас Арабаев дагы 2-июнда кармалып, абакка киргизилди. Кармалгандан кийин мурунку кожоюну жардам бере албастыгын түшүнүп, четинен тергөө менен кызматташууга өтүүдө. Алгач Воинов жарылып, Маманов Зазазиевтердин айткандарына кирип, сотторго жасалма арыздангандыгын мойнуна алды. Ал эми Манас Арабаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаевга каршы көрсөтмө берип, жасаган кылыктарын ачык айтып чыкты. Ал 2016-жылы БЛС курулуш компаниясынын ишин кароо учурунда Раиса Атамбаева бир нече жолу көшөргөн түрдө жолугушууну суранып, ал жолугушуулар болгонун. Жолугушууда соттук иштерди көмөктөшүүгө өтүшкөн. Мындан сырткары Раиса Атамбаева мыйзамсыз чечим чыгарган судьяларды калкалагандыгын, СМСтерди жазгандыгын, аны телефондук жазуулардан тактаса болорун, соттук иштер түздөн-түз чечүүгө катышкандыгын, экс-президенттин жубайы Раиса Атамбаева судья Жаркеевага тийишпөөнү өтүнгөнүн, ага жабышпоону талап кылгандыгын билдирген. Ошондой эле Манас Арабаев Раиса Атамбаеванын кудасы Бектурсун Айталиев БЛСтан башка дагы инвесторлордун мүлкүнө байланыштуу иштерге аралашкандыгын, анда Маманов, Илмиянов жана УКМКнын Маат Касымов аттуу кызматкерлери бар экендигин, алар тарабынан ачык коркутуу, үркүтүүлөр болгондугун билдирген. Кыскасы, Атамбаевдин учурунда жакын адамдарынан түзүлгөн мафиялык топ мамлекеттик органдарды өздөрүнө баш ийдирип, далай мыйзамсыз иштерди бүтүргөнүнөн чекеси сыйрылды. Бул факты Атамбаевдин үй бүлөсү жакын санаалаштары менен биригип, мамлекеттик бийликти узурпация кылгандыгынын далили. Териштирилиши керек.